Атамдын аты Кайрат, апамдын аты Гулина. Менден кийинки эки инимдин аты Мырза, Марлен. Өзүмдүн үй бүлөм айта турган болсом, жолдошумдун аты Урмат, 3 кызым бар. Айыма, Элима, Айлин. Мына ушундай бактылуу үй бүлөлөрдүн катарын толуктайлык деп аракет жасап жүрөбүз. Биринчи класстан 5-класска чейин Мукаш Абдыраев атында музыкалык мектеп окуу интернатында Кылгыяк аспабында окугам. Андан соң 83-чү мектеп, номер 83-чү орто мектебин 11-классын аяктап, жаңы технологиялар институтунун экономика факультетин аяктагам кызыл диплом менен. Анда эч нерсени алмаштырбайт болчумун. Төрт телевизордун ичине кирип сүйлөш керек. Башка атактуу инсандарга окшошуп ырдаш керек болчу. Ал кыялым аткарылды. Аткарылбай калганда бир кыялым бар. Бул доктор болуп, апам эч качан башы оорубаган, апам картайбаган, дарыны ойлоп чыгуу болчу да. Бирок мен жетпей калган кыялдарга балким балдарым жетет деп тилек кылам. Өрчү болмокмун. Өрчү такыр эле болбой калганда, бичи болмокмун. Көзүмдү ачканда көзүмдүн ичи атышпайт. Маанайың болсо абдан жакшы. Жана бүгүнкү күндөн абдан жакшы нерселерди күтүп ойгоносуң. Мисалы үчүн, идеалдуу таң туулган күн болгон күн болуш керек. Анткени көзүңдү ачканда ушунчалык бактылуу болуп, ошол күндөн көп жакшылык куттуктоолорду күтөсүң. Бирок ар бир таң эле ушундай бакыт менен башталса деп кыялданам. Ички дүйнөңдүн тынччылыгы деп ойлойм. Эгерде жан дүйнөң ушунчалык бир орунда, жайдары жана ички сезимдердин бардыгы бир калыпта, мындай жашоонун агымы менен болуп жатса, жүрөгүңдө капа болбосо, бир гана кыялдарың менен канат байлап, умтулуп бийиктикке учсаң, бул эң кереметтүү сезимдер деп ойлойм. Менин жакшы көргөн инсандарым, анткени көрмандар бар үчүн балким канча бир пайыз болсо дагы мен өзүмдү атактуу сезем. Эгерде көрмандар мен менен сөзгө түшкөндө, көрмандар мага жакшы сөзүн айтса, көрмандар бар үчүн биз атактуулукка жетип жатабыз деп ойлойм. Үч жада 4-үн 12. Жакшы көргөн китептердин саны көп. Алардын багыттары дагы ар башка. Лирика багытында болушу мүмкүн, жашоого үйрөтүүчү дагы багытта болушу мүмкүн. Бирок ошолордун ичинен баары бир эң жакшы деп мен жактырган бул Чыңгыз Айтматов атабыздын Тоолор кулаганда. Кофе. Мен оюмча, мен ойлойм. Пирожное. Тылдаттык туура эмес, уяттуу нерсе жасап, же болбосо бир уяттуу тапшырманы аткарууга чечкиндүүлүгүм жетпейт болуш керек. Түшүнүгүм боюнча азыр экиге бөлүнүп жатат. Бул эгерде фобия катары корко турган болсо, куртку мускалар, жылан, мындай майда басып жүргөн буттары бар кичинекей куртку мускалар. Негизи жашоодо коркконум болсо, бул жакындарымдын менче жакындарымдын кыйналганын көргөндөн коркомун. Мындай көрүп туруп жардам бере албайм да. Көрүп туруп жардам бере албаган нерседен аябай коркомун да. Ит. Жылдыз оорусу менен жылдыз эле эмес, жөнөкөй адам деле ооруйт. Бул оору кандай жуккан адам
өзү деле түшүнбөй калышы ыктымал. Мен такыр жылдыз оорусу менен ооруган эмесмин, оорубайм дагы деп айтуудан алыс болуш керек. Себеп дегенде бой көтөрүп коюу, бир жерден өзүңдү кыйын сезип коюу башка инсан жанында бул ошол жылдыз оорусуна балким барабар деп дагы мен эсептеймин. Жылдыз оорусу менен акырын ооруп баштаганда кичине жылдыз оорусунан алысыраак боло турган дарыларды колдонуп коюш керек. Мисалы үчүн үйгө келип пол жууп, печтин шыпырып, суу сээп дегендей кир жууп колго. Балдарым болуш керек, кыздарым болуш керек. Анткени мен өзүмдүн кыздарым үчүн, балдарым үчүн идеалдуу айым болгум келет, идеалдуу апа болгум келет, идеалдуу жубай болгум келет жолдошум убактында. Билбейм, бирок бир орунда отура албаган, тыпырап, тызылдап, ары бери чуркаган, балким көбүнчө мени ары деп коюшат. Балким арыга окшоштурам. Тызылдап эле, бал чогултуп эле үйүнө алып келе берген арыга салыштырам. Дасторкондо атабыз келмейинче тамакта моз тийбейбиз. Баардык үй бүлө чогуу столго отургандан кийин гана тамакты жеп, анан кийин туруп кетмей болбойт. Оомин кылмайынча үйдө салт. Анан кийин сөзсүз түрдө келген адамга пейилибиздин кенендигин көрсөтүү, сөзсүз түрдө наноски кийизип, сөзсүз түрдө тамак, чай берип дегендей. Эми бул ар бир эле үйдүн салты болуш керек, бирок биздин үйдүн салттын көбүнчө ошол столдон улуулар турмайынча кичүүлөр турбайт деген салт бар. Мен ойлойм, ал күндө эч ким унутпайт болуш керек. Ар бир чыгармачылыктагы ырчы өзүнүн биринчи чоң сахнага таштаган кадамын эсинде калат го. Анткени бул сезимдерди унутуп коюу мүмкүн эмес. Бул 1998 жылы спорт ордосунун чоң сахнасында болгон. Анда Очерк эстрада театрынын чоң концертинде Киндер шоу деп Арген Анжелика деп жазылып турган. Ошол жазуунун астында биринчи сүрөткө түшкөм. Концерт кошулардын астында өзүмдүн атымды көрүп алып, чоң болуп жазылып турганын көрүп, анан сахнага чыктым. Бутумда болсо тапишкем 2 өлчөмгө чоң болчу. Анан көйнөгүм дагы 2 өлчөмгө чоң болчу. Эсимде аябай бассам, анан кийин тапишканы басканда аркаман шилтеп, анан микрофон дагы аябай шнуру узун болуп, микрофон мага оор сезилген. Сахнага чыкканда бирок мен бир да адамды көргөн эмесмин. Бардыгы көзүмдүн баардыгын ушундай азыр моундай прожекторлор күйүп турбайбы, светтер күйгөндө эле аябай катуу күйүп, эч нерсени көрбөй эле бир точканы карап ырдаганмын. Марат Алыбаев агабыздын Калуу аттуу ыры болчу. Бул ырды мен абдан жакшы көрөмүн. Ар дайым жакшы отуруштарда, жакшы жерлерде ырдаганга салт кылып алгам. Учурдан пайдаланып, ошол ырды дагы аткарып бермекчимин. Жашоо, 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 жашоо керемет. Бул жашоодо өмүр бергелет. Ошондуктан достор келгин ырдайлы, күлкү менен шаттык бизди терметет. Бол электе бир арман, ырдагыла жаштар ай. Биздин заман нур заман, шаттангыла жаштар ай. Ой, жаштар ай. Жолдошумдун, кыздарымдын тандоосун четке какпайм. Мисалы үчүн, эгерде жашоодо балким кыздарым турмушта бир жолду тандап алса, ал ошол жолду дагы мен колдоого аракет жасайм. Жана эч качан мен кандай сунуш болбосун ачык, өтө ачык кийим менен сүрөткө түшпөйт болуш керек мен жарнамаларга.
Менин атым Анжелика. Бул англис тилинен алынганда angel деген сөз ангел орусча турган, кыргызча отомно периште дегенди түшүндүрөт экен. Апам менен кош бойлоо кезинде апам Анжелика и король деген телесериалды көрүп жатып, башкы каарманды абдан жактырып калып, анан 6 айында ошол кыз экенин билгенден кийин ичин сылап Анжелика деп эле атап баштаган. Мен бала бакчада жалгыз Анжелика болдум, мектепте жалгыз Анжелика болдум, бирок атым өзүмө жагат. Балдарым менен ойноп, күлүп, сейилдеп, телефону барын өчүрүп коюп, алыс жакта, жаратылыш койнунда жакындары менен биргеликте баладай чуркап, ойноп, күлүп, жыргаган күн болуш керек. Көп супер күчтөргө ээ болгум келет. Мисалы үчүн көзүм менен жылдырып, ар кайсы нерселерди эрнип жатканда мынтип карап койсоң эле бул жака келип кала тургандай болуп, баскым келбей жатканда, жок көзүм менен карап койсоң свет өчүп калса деп, күчтүү дагы колдун учу менен дагы жазап, жинин келген адам да кымын кетип барат, түртүп койсо дегендей. Мунун баары сыйкырдуу кылат болуш керек, бирок билбейм, кичинекей баладай эле кыялданып кеттим азыр. Айткан убакытка так бара албай калышым ыктымал да. Ушунчалык аракет жасайм, эртең менен так, мисалы үчүн белгиленген учурдан дагы бир 10 мүнөт, 5 мүнөт эрте барсам деп өзүмө алдыга коюп коем дагы, бирок кичине кечигип калышым ыктымал да. Өзүбүздүн ата-бабаларыбыздан айтсак болот. Ошол эле мен жактырган тасмалардын бирин айтайын. Бул Жанна Дарк болуш керек. Күрүчтөн жасалган каша жедик. Анан кийин буштактан жасалган сырники деп коет го. Кыргызча кандай айта алышты билбейм, бирок сырники деп эле айта алыш керек. Ошону жеп, азыркыга чейин эчтеке жей элекмин, ошон үчүн эки нерсени кофе менен пирожныйды жейм азыр. Эфир бүткөндөн кийин. Бышыра албаган тамак жок. Баары тамакты бышыра алам. Жада калса рецепти жок тамак деле бирок холодильникте эмне жатса ошондон деле тамак жасай алам деп айта алам. Жасай албаган тамак жок. Жашоо тагдырыма алыр байланыштуу болбосо деле өзүмдү бирок ошол каарманы элестетип кое берем да. Аябай жакшы көрөм да, ушинтип чыгармачылык инсанбыз да, өзүмдү элестете берем. Бирок бул Алсу менен Шевченконун дуэти болуш керек. Бул ыры ошол билбейм, жагат да мага дуэт ыры. Андан тышкары көп эле ырларда эгерде ал ыр мага чыныгы жагып калса, мен ошол каарман кылып өзүмдү элестетип уга берем. Ошол эле Арсендин сонуна ыры жагат, мисалы үчүн да, аябай ошол каарман болуп элестетсең, Мирбектин Нимай арындагы чыгармасындагы эч ким деле антип мага арнап ырдабаса дагы, андай бир эле учурда мага арнап бирөө ырдаткандай болуп элестетип коем да. Анделик. Ой. Неге? Анткени биринчиден аталышы менен атыма окшош. Мен Миргүл Корбу кызымдын да атасы Аяшатам Анделек деп айтса аябай сонун таттуу угулат, ширин угулат. Анан билбейм, өзүмдү Анделек жеймишине окшоштургум келет. Таттуу, аябай жумшак, тиши бар, тиши да жогу деле жейилат. Өзүм таттуу жегенди жакшы көргөндөн ушул Анделекти да жегенди жакшы көрөм, коон жегенди жакшы көрөм. Анан Анделек деген ат дагы билбейм, Анжелика дегенге окшош. Кичинекей балдар дагы, мисалы, биз Кытайга концерт коюп барганда Анделек карындаш деп аташканда, меничи Анделек карындаш деп Анжеликага тилдери келбей. Бул жакта жазууну айтып жатсаңыздар, үйдөн чыгып баратканда кызым мындай ойной турган наклейкалары бар болчу, ар кандай жазуулар менен. Анан кийин жарымысын өзүнө чаптап, жарымысы калып калыптыр. Анан кийин чуркап келип мени өбүп коштошкондо,
колума да чаптап койгон. Бул наклейка, бул көп болсо 1-2 күндө кармалат. Анан бирок көптөрү болсо татуировка деп ойлоп калышы мүмкүн, бирок татуировка эч качан денеме жасап атпайм. Кызыман келиптир, жашынакай мындай сүрөт. Бул жерде кыймылдап жатат, бардыгы окей болот деп. Анан кийин мындай жашынакай сүрөт менен менден суранган экен. Биз эртең көлгө салганы чыгып кетип жатканбыз. Анан жакшы көргөн бир нерсеси бар болчу. Бул жолдон ойноп барганга атайын ойной турган мындай оюнчук. Ошол оюнчукту бирөөнү эле сатып берип койгом да. Элим ага, айыма экөөнү бирөөнү ынтымакташып ойносун деп алып берип койсом, экөө дагы бир эле убакытта ойногулары келип аткан экен. Анан кийин сураныптыр, апа мага да бирди алып бериңизчи, экөөбүз талашып атабыз депчи. Анан экинчисине сатып алып ала бергенге туура келет окшойт. Анткени жол узак, 4-5 саат жол жүрөбүз. Экөөнү унчукпай барыш үчүн колдоруна оюнчук алып берип коюш керек. Көп кабаттан турган, көп беттен турган кадимки эле журнал. Ал журналда чыгармачылыктагы менин досторумдун акыркы жаңылыктары, кайка барды, эмне кылышты, жана ошондой эле эл менен мени жакындаткан бир байланыш десем болот да. Мисалы үчүн ал жакта каалаган адам өзүнүн суроосун берет, өзүнүн суроосуна жооп алат. Мен үчүн Instagram бул менин бүгүн аман эсен мен бармын, мен бүгүн маанайым жакшы деп жарыя сала турган массалык маалымат каражаты болуш керек. Нурчу болушун каалайм. Жаман кесип деп айтпаймын. Эң сонун жакшы кесип. Мен бул кесиптен көп жакшылыктарды көрдүм. Ырчы болгонума абдан кубанып, мындай сүйүнөм. Анан эгерде бул жолду тандап алса чыгармачылыкта, бирок кыздарым айтып калат, чоңойгондо биз иштейбиз, анан дагы ырдайбыз, сахнага чыккыбыз келет деп. Эгерде бул нерсени чын эле баягы чын жүрөгү менен, жан дүйнөсү менен айтып жатса, ал нерсенин аткарылганына биз аракетибизди жумшашыбыз керек. Бир гана жакшы нерсе жөнүндө ойлоңуздар, бир гана жакшы иш үчүн аракет жасаңыздар жана бардыгы жакшы болот деп жашаңыздар.